Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл окуу дигиталь. Мен сиздерге бүгүн интернет ресурстарын кайтарым байланыш сабакта колдонуу деген темада бир аз маалымат берип кетейин деп чечтим. Эң биринчиден, кайсы интернет ресурстарын мен өзүмдүн сабактарымда колдоном? YouTube'дан ссылкаларды алып, шилтемелерди алып, өзүмдүн сабагымда көрсөтүп, каалаган темада берсем, баарын түшүндүрүп айтып берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Андан сырткары ар кандай сайттарга кире аламын. Меникинде азыр окуу дигиталь деп эле жазып койдум, мисал катары. Аларда азыр мисал катары кээ бир сайттарды да көргөзүп бермекчимин. Google Chrome'ду көп колдонобуз, Википедияны колдонобуз. Эми сайттарга, мисалдарга өтүп көрөлүк. Мен кайсы сайттарды колдоном? Биринчи YouTube деп айттым, YouTube'дан мынакей могу жерден издөө деген жерде YouTube'ду ачып алгандан кийин каалаган темаңызды бересиз. Мен азыр окуу дигиталь деп эле берип койдум. Бул жакта бир мугалимдин сабагы бар. Мугалимдин сабагын мен бул жакта атын айтып, бул жерде кайсы ссылканы балдарга таратып, ушул сайттан, ушул жактагы эженин сабагын алдым, ушуну деле көргүлө, көргөндөн кийин анан мен биз талкууга салабыз бул сабакты деп көрсөтүп берсеңиздер болот. Андан сырткары, бул жерден окуу дигиталь болбосо деле каалаган бир темада өзүңүздөргө керектүү маалыматты таба аласыздар. Кыргызстандагы билим берүү ресурстары деген бар экен. Мынакей Кыргызстандагы билим берүү ресурстары деген дагы Кыргыз Республикасынын билим жана билим берүү министрлигинин ушундай дагы каналы бар экен өзүнүн YouTube'да. Бул жакта дагы көп маалыматтарды ала аласыздар. Жабыктарды көрөсүздөрбү, же көрсөткөн сабактарды, даяр болгон сабактарды колдоносуздарбы? Бул жакта көп даяр ушундай маалыматтар бар экен. Андан сырткары мен өзүмдүн сабактарымда, эгерде силер Google тестте даяр болгон тесттерди же өзүңөр даярдалган тесттерди бул жерге ссылкаларыңарды коюп алып дагы чогуу ортого салып талкууласаңыздар болот. Менин учурумда азыр мен Lingua.com деген башка бир сайттан алдым дагы. Бул текстти, например, окуп алышты, которушту, түшүнгөндөн кийин ага даярдалган тесттерди аткара алышат. Мынакей дагы бир билим берүү, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жасалган жана кошумча сунушталуучу электрондук интернет ресурстар деген бар экен. Бул министерствонун өзүнүн сайтына киресиздер. Мынакей бул жерде бул сайтка кирип, бул жерден болгон ресурстарды таба аласыздар. Мынакей электрондук китепкана бар экен. Китеп Edu, Kofkiji сайтын сунуштайт. Бул ресурстарга 1-класстан 11 класска чейин окуу китептери жайгаштырылды. Ошондой эле окуу китептерин Libkiji дарегинен табууга болот. Андан кийин дагы бир башка проекттер бар экен. Мынакей 5-9 класстар үчүн билим булагы комплекси бар экен. Билим жана илим министрлиги тарабынан таралган Кыргызстандын билим берүү ресурстары деген YouTube'да каналы жөнүндө дагы айта кеттик. Андан башка биз өзүңөргө маалым болгондой Мегакомдун дагы мектеп деген проектиси бар экен. Ошол жактан эгерде мынакей Megacom Kiji деген сайтка кирсеңиздер, ал жакка кирип, бул тиркемелерди Google Play аркылуу өзүңөргө керектүү мектеп деген проекттин ичине кирип, бул жакта маалымат берилген ал жөнүндө. Бул жерден бул тиркемени көчүрүп алып, анан Zoom аркылуу кайра балдар менен ортого бөлүшүп, чогуу дагы иштешсеңер болот экен. Андан кийин дагы бир
ай билимди көп колдонуп жатышат, Мынакей ай билим KG деген бар. Бул жакта каалаган бөлүкчөңүзгө кирип, сабактарды колдонуп. Бирок бул шилтеме аркылуу гана кирип колдоно аласыздар. Андан сырткары Википедияда сиз каалаган темада маалыматты дагы таба аласыздар. Мен бул жактан кыргыз улуттук оюндары деп таап койдум эле. Эми бул жакка ар кандай кыргыз улуттук кийимдери деп берип көрөйүн. Кийимдери мынакей. Кээ бир учурларда сабак учурунда балдардан бир ыңгайсыз суроолор түшөт. Аны учурунда жооп бере албай калышыңар дагы мүмкүн. Ал учурда келгиле баарыбыз чогулуп отуруп, ушу Википедияны ачып, мынакей могу тамга менен Wikipedia.org дегенди бересиздер дагы. Бул жерден издөө деген жерге койсоңуздар, бул жерден тилди да алмаштырып алуу мүмкүнчүлүгү бар, орусча дагы, кыргызча дагы. Издөө деген жерге каалаган темаңызды бере аласыз. Математикалык эсептер деп эле коелук. Болгону эмнелерди чыгарып берет экен. Мынакей барагын түз дейт, буга маалымат жок болуп чыкты. Же болбосо геометриялык фигуралар. Сурообузду туура беришибиз керек. Мынакей геометриялык фигуралар дегенде, эгерде мен туура эмес жазып алган болсом, туура эмес көргөзүп жатсам, анда мага мындай барагын түз же болбосо башка жактарды кара деп алып жатат. Мынакей буга байланыштуу башка бир мынакей кичинеден чекиттердин көптүгү деп сунуштаган ссылкалар, шилтемелер аркылуу кирип керектүү маалыматты таап аласыз. Менин бүгүнкү сиздерге бере турчу маалыматым ушул болду. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Бизге абонент болуп кошулуп, кийинки маалыматыбыз менен биринчилерден болуп таанышыңыз. Саламатта калыңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин.